Кадырлуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз сиздер менен Куттуу студиябызда жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Сиздер гана эмес, бүгүн мен да кубанып турам. Себеп дегенде бүгүн бизде мыкты, көп кырдуу талант ээлери мейманда. Анда бизден 1 саат бою алыстабай биз менен биргеликте болуңуздар. Келиңиздер, анда өзүбүздү кубаттайлык дагы, өзүбүздү тааныштырып өтөлүк. Рахмат. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Себеп дегенде баягы кыргыз элинин, анын ичинен нарын жергесинин каймактары биз сиздер менен сыймыктанабыз дегендей, анан ушундай бүгүн студиябызда жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Бүгүнкү эфирибизди бир мыкты деңгээлде мени менен биргеликте, керек десе мен азыр ойлоп атам, ошол бүгүн мен көп сүйлөбөйт окшоймун, сиздерди угуп гана отурат окшоймун деп ойлоп атам. Анда мыкты деңгээлде болот деген ишеничтебиз. Келиңиздер, анда алгач эле тааныштыруудан баштап алалык. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, композитор Камчыбек Жусупов агабыз. Кош келипсиз агай. Экинчиден агайыбыз композитор, мыкты аккордеонист Темиркул Ниязов агайыбыз. Бүгүн бизде мейманда. Баягы чыгармачыл адамдын жубайы болуш дагы өтө кыйын нерсе. Андан сырткары экөөнү бир бөлүп караганга да болбойт экен. Бүгүн эжекебизди мына болбой бүгүн эфирге да чакырып алдык. Анан эжекебиз Мураталиева Асыл эжекебиз бүгүн бизде мейманда. Маанайыңыздар жакшы? Келиңиздер, эми алгач эле биз ыр менен кичине маанайыбызды ачып дегендей, азыр телекөрүүчүлөрүбүз сиздерди көргөндө эле ошол ыр угабыз деп билишсе керек. Анда ыр менен ачып алалык. Кимиңиздер ырдап бересиздер? Сакалдуулап байкем баштап берсин. Агайыбызга Менен сакалдуулап баштаса. Болсо солосу болуп атат. Ошондо агайыбыз келиңсен. Эми мен анда бүгүнкү кутмандуу кечиңер менен деп эл менен учурашып этейин. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биздин Кыргыздын мынакей орозо майрамы болуп атат. Азыр деген мына эртең биздин күндөн орозо айт болот. Кудай буйрса, ким орозо кармаса, орозо кармаган дагы, кармагандардын баары орозоңуздар кабыл болсун, ден соолук болсун, ушунчалык жакшы болот. Айрыкты чоң алгандардын айлыгы дагы кут болсун, майрамы кут болсун. Алдыда айын жакшылыктарды биздин президентибиз эмне деген жакшылыктын баарын жасаган жок. Мына жасап келатат. Эми аягында подаркалардын баарын ушул ар бир облустардын баарына жиберип атыптыр. Анан кийин буга Кудайга тобо деш керек, сабырдуулук керек, ден соолук керек, самый главный аманчылык керек, элибизде тынччылык болуш керек. Анан кийин ыр менен нам болуш керек, нам болсо ун болот, ун болсо нам болот. Туура айтасыз. Эми анан ошол тиги баарыңарды 45 жашка 100 жыл токтотуп коеюн деп туруп, бала кезден Темиркен экөөбүз чогуу калемдеш болуп келатабыз. Бала кезден ушул бир линияда келатабыз. Ушул обончулук жактан экөөбүз деген ушул алыс чыга албай койдук такыр эле. Же артист болуп роль ойноп кеткен жокпуз. Ойной алган жокпуз, ойнобок. Же бөлөк шаарга кетип калган жок. Же бөлөк шаарга мигрант болуп кеткен жокпуз. Мына калдык ушул жерде. Анан тоо жылмайынча жылбай эле жүрөбүз. Аламышык жылмайынча жылбайм деген мен. Ошоңчу жылбайбыз. Өмүр жөнүндө толгонуу сөзү Качкынбай Артыкбаевдики. Yaşamak var ayazbı, azbı göktü, kaltırbayı gömüldürdü da sakap gitti. Bu ömrü dinlerken kalsak dimaz yaş olur, kalsak dimaz yaş olur. İçeri su tügün örgün
ай качан келет эртеби кечпи аны ай кимдер билет жетени тирүүрүктүн кадырына кадырына дүйнөгө болбоп турган дүйнөгө болбоп турган болбоптур эч ким түркүн түгөлүп турбай тура ай эч бир нерсе не болмок мезгилде керек адам жеңсе барыңды 45 жашка 100 жыл бою 100 жыл бою тургузуп коёр эле тургузуп коёр эле чиркирай колдон келсе барыңды 45 жашка 100 жыл бою 100 жыл бою тургузуп коёр эле тургузуп коёр эле аттыбай колдон келсе чиркирай колдон келсе чиркирай колдон келсе Ай Бали азаматсыз агай. Азыр булар угуп атып ошо Темиш агайыбыздын дагы ушундай бир берилип угуп атканын көрдүм. Себеп дегенде бул чындыгында мааниси терең. Мен болсо өзүм аябай бийлеп ырдап отурдум окшойт. Же мүмкүн мен дагы түшүнүүм жете элекпи да. Жашмын десем болот экен. Эми мен дагы ошол Рамазан айында, улуу Ороз айында мына орозобуздагы бат эле мезгилдеген ыкчам экен. Өмүр жөнүндө толгонуп баштабады экен. Анан ушул жалпы теңир тоолук бир туугандарымды, кыргыз калайык калкымды ушу орозо кармагандардын орозосу кабыл болсун демекчимин. Байкемдин ырын баягы кунт коюу угуу менен менин чыгармачылык башатыма дүрбөлөң түшүп кетти да. Мен ушул Камчыбек байкем менен таанышканыма ак ине болгонубузга мен ойлойм 74-жыл болсо 48 жыл болуптур да. Анан байкемдин ыры ошондо бийикте тоом жаңы чыгып аткан ошондо Амантур деген автор сөзүн жазган байкем менен Садыкбеков деген өзү торговляда иштечү эле, соода сатыкта. Анан таң калчумун да, ушундай ырдасам байкемди. Анан баягы кулагыма сиңип жүрө бериптир да. Барып аккордеондо ойногондо ибаратты ойнодум. Анан эле ырдаганды каяктан билем? Анан бир маалда эле балам аккордеонду жакшы ойнойт экенсиң, кана ырдачы дегенде эле жакшы деп мактап атса эмне кыларым билбей эле, тандайнысы дел билбейм. Баягы бийикте тоом деп эле бакырган экенмин. Анан эле экзамен мен баягы тапшырдым, мындай чыксам эле артыман бир ак чач жапалдаш бойлуу листти кармап, баракчамды карап эле сыртка чыга калды да. Балам өттүң кып-кызыл ручка менен 5 коюп коюптур. Бир байкемдин ырына ошондо бир табитине ушунчалык бийикте тоом, теңир тоонун бийиктигин ушунчалык даңазалаган ырына мен ошондо таазим этип, бирок ошол экзамен бүткөндөн кийин алдымда Рыспаев Абдыкадыровдун элеси, чыгармачылык жүзү, ошо ишинин аурасы мени күтүп турганын каядан билдим. Андан кийин анан эле байкемден кийин Рыспаев Абдыкадыровдун Айши менен үзөңгүлөш болуп, Айшинен сабак алдым. Айшинин азыр окуучусумун. Ошону айтайын дедим да, иши болсо мага устатым болуп калат, ошондой устат шакирт деп коет экен. Камчыбек байкеме, Жумакем
мен маданият бөлүмүндө методисттик кызматтан баштадым го. 1 жылдан кийин ошко бардым. Ошондо Байкенди Каракужурдан 74-жылы бул киши Каракужурда ошол айылдык клубдун директору экен. Кычыраган, супсулуу, татынакай, айылда да ушундай молодой. Анан ошондо дагы келе тетиги эл барбаган Каракужурда жолу да азыр деле укмуш да. Анан ошол жакта ушундай бир татынакай сулуу жигит бар экен деп өзүм таң калып. Анан эми азыр 48 жылдан кийин үзөңгүлөш, авторлаш болуп отурганыма сыймыктанам. Аллахымдын бар экенине ишенем. Мына Аллахымдын улуу ыйык күнү ушу сиздер башыңызды бириктирип чогултуп аткан сиздердин жамаатка анан токтосун иним менен өзүңө айынан кетейин чоң рахмат демекчибиз үйлөмдүн атынан. Мына бүгүн дагы биз Кудайдын куттуу күнү десек болот, орозо айында ушундай эфир тартып атабыз. Анан баягы сиздер баягы чыгармачыл адам болгондуктан мактанышыңыздар керек, макташыбыз керек деги эле баягы сөз жеткиз десем болот да. Анан азыр агайыбызга дагы суроо бербесем болбойт. Агайыбыздын төшүндө жалтыраган Бөлгөсүп коеюн дагы. Айтыңызчы ушул. Бул эми мына Кудай буйруптур, мен ушунча жыл эмгек кылдым, тетиги 72 жылдан баштап. 69, 66. Ошондон баштап 66 десеңиз туура болот. 66 жылдан баштап ушул тиги жалаң искусствонун үстүндө жүрөм, ушул обондун үстүндө, искусствонун үстүндө жүрдүм. Анан ошончолук эмгегим мына бааланган эмес, мына ошол мына эми 70ке чыккандан кийин быйыл анан кийин Садыр Нуркожоевичтен Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңген Исмер деген ардактуу наамды быйыл алдым. Анан кийин Кудай куткусу, мен рахмат, мен ыраазымын, анткени ушу 70ке чыкканда берди. Тиги Калиев Байкен 80ге, 70ке, алда 70ке чыкканда заслуженный болгон эле. Мага жашырбай айтыңыз, ставкасы канча экен? Мен да алып ала коеюн. Ставкасы деген Устатына шакирт сиз да каласыз. Жок, мен айтышым керек да ошо. Жок, айтыш керек. Мен айтышым туура. Мына алып атпай сатып алып атат да. Байкендик апапка эмгек. Мен бир тиын берген жокмун. Вот мына тиги Баки итин учурунда эмгегиңиз бар. Ставкасы деген 2000 доллар болчу. Айтты, агай деди, агай 2000 доллар бериңиз, мен сразу жактырып коем деди. Алдыңа этейин 2000 долларым болсо, мен дагы үстүнө 500 долларды бирөөдөн карызга сурап, бир Ауди минип алып туруп, мен дагы кетип калмакмын дедим. Ыраазымын дедим, сенин ордениңе. Мына быйылкы мына эми президентибизде аргандай эле мындай деле элге эчтеке жакпайт элибизгечи. Бирок өнөр адамдар ушунчалык баалады. Мен тикеден тике абдан ыраазымын да. Мисалы кийин биз окуткан балдардан бери байке эмгексиз кирген артист болуп атат. Сиздердин аткан ырларыңыз, сиздин чыгармаңыз менен келе аткандар эл артисти болуп атат. Аны көрүп билип эле турабыз. Анан мен бул азыркы суроомо канаттандырып жооп алдым да. Сиз өзүңүз ага эмгеги менен. Мен биякта бир тиын бербей алдым. Агай, ушуну сиз дагы чын эле баса белгилеп айтканыңыз аябай туура болду. Себеп дегенде теле көрүүчүлөр кээ бир айтат да, ой азыр каяктан акча колуна карматса берип коет деген сөз болуп калышы да мүмкүн да. Агайды мына ушул жерден туурасынан чыгып суроо берген абдан жакты. Туура. Эмсе мен айтайын эми. Мына темиш кийин бүкүрөйүп барат. Анткени менен чогуу өстү да, менен чогуу өстү. Денеден культурада жалаң өмүр бою аккордеон тартып, өмүр бою ыргесе Гүркүрөгөн чоң коллективтердин баарын уюштурат. Канча эмгек чачагарып бүттү. Башта чач калган жок, анан калпа кийип отурбайбы. Анан эме бул деген ушуга эмнеге заслуга бербейт? Эмне үчүн эмгеги сиңди да мунун? Менин эмне теңгериш керек да, аркамдан бергендер муртуду, лагарды чачты, лагарып бүттү. Туура айтасыз. Алыш керек да, эмгегин акташ керек да, Кудай барды. Азыр темиштигин тааныбайт, бүт тааныйт Кыргызстан. Анан эми жазса, сен документиңди жазып кетирчи анан. Байке бу ушунусуна шүгүр Садыр Нуркожоевич бар да берет. Жок, ушунусуна шүгүр буюрса ушул эфирибизди дагы көрүп аткан болсо, мынакей ушул сөздөр дагы таамай жетсин деп ниет кылып коелук го. Акыра жетсин деп. Буюрса, эмгиде мынакей ушу Темиш агайыбыз эмгексиң артист болсун. Артист болду деген жаңылык менен. Көп чыгармачыл адамдан мактансам бир гана мен деп ойлойм да. Анткени 8-класстан Жумагүлдүн атамдын колуна келдим.
11'de бүтүп барган, 10'da бүтүп барып Ырыспай агайга окуучу болуп калдым. Экөөнүн залкарлыгындагы ортосундагы бир данекер болдум. Жумамедин атамдын ырларын бүгүнкүгө чейин ойнойм. Таптак ойнойм. Бир гана добуш үчүн же бир тамгасын, байке билесизби кыялын. Кичине бузуп койсоң, колундагы таягы менен төшкө түртүп бериле. Түзүрдагыла, бузбагыла, ылдам ойноп койсоң, каяка шашып баратасың, эмнеге кубалап атасың деп бизди айрында ушундай аяр мамиле кылар эле. Эми ушул жерден кечирип азыр. Жанагы Гүлдежан деген ырдап атат. Сол Жумакемдин ырды. Эми Гүлдежанды азыр жаштар бир кызыгы таптыр. Гүлдежан. Гүлдежан. Анан кийин мен ошону айтып атам. Кудайымдын кетейин, ошону Жумакем көрчү болсо, эки таяк менен бар сабамак дедим. Жо. Бычылатып сабамак деп атам. Ал колорит деп сүрөттү деп. Ода Кыргыздын кыз колорит. балабы эмне болот? Таягы менен ошондо мен азыркыга чейин айтам. Азырда кандай болуп атканда дагы тексттеринен айтып турам. Бузбагыла, арбакты сыйлагыла. Мындай бир таза үйрөнгөнгө аракет кыла деп. Анан чындыгында мен аккордеон ойногонума 50 жыл болду көтөргөнүмө. Обон эки залкардын ортосунда тарбия алгандан кийин мага обон чыгаруунун анча кажети жок эле да. Жанымда устатым отурат. Бир деп туруңуз. Жумакемдин ырларын өмүр бою ойнодум. Ырыспай агай менен үзөңгүлөш ош эргесинин кыдыр концерт берип жүрдүк. Ошондо Ырыспай агай мийл ачып эле да, Ырыспай деп дүңгүрөп турганда кыргыздар. Мен жакшы обон жаза элекмин деп ил ачып элестеп, бир дөша композитор ыйлап атса, ана мен чыпалактай болуп алып, кайсы обонду жазышым керек эле. Туура айтасыз. Тура бүт баардыгы деп, анан бүт таптаза, анан чычалап, аккордеонду таштап, кесибимди өзгөртүп, жөнөкөй эле Нарын облустук ооруканасында шофер болуп жүрдүм. Чынбы? Скорыйдын сокуга. Чычаладым. Мен колуман келбейт турбайбы. Мындай сырды айтыш керек да. Бирок Аллахым берип койгон таберик, Аллахым берген белек, бар бир кайра өнөр көрөнгөсү кайра ордума алып келип койду. Темиш, сенин жолуң ал эмес. Мына буяка сен тарбия бер мугалимдерге деп туруп, мына байкем экөөбүз азыр бир бакчада чогуу иштедик. Мени кайра маданият бөлүмүнө алып кетти. Ортодо эстраданы жетектедик. Эми ал өзүнчө эле бир тарых. Абдан жакшы. Анан бүгүн агайыбыздын биз азыркы күндө десек болот, жаштардын арасында эң актуалдуулукту жаратып, ушундай бир мыктылардын катарын толуктап жатат десек болот, Ак кеме чыгармасы. Анан агайыбыздан мен суранып атам, бирок агайыбыз ырдап берем деп атат. Азыр болсо устатымдын башын кантип аттап кетем, мен устатымдын обонуна таандык ырымды ырдап берейин деп атат. Камчыбек байкем авторлор менен текст жазган акындар менен жакшы иштешет да. Бирок мен деле кийин ыр жазып калдым. Бул жана Аллахымдан берилген аян берүү деген бар да. Анан эми бир ошол бир текст жазып келип байкем айтсам, ой, сонун болуп турду. Анан бир обон жазып берген ошол текстти менен. Ошо менен баштайын деп айтам. Бул деле ошол лирикалык темадан. Senin kurağın gül açkan boydun turağı, gülümde gizli gülüp kal, düşme sen suları. Gülümde gizli gülüp kal, düşme sen suları. Tügönüp dura jaş dele, düşünür degin jaş nele. Tügün kılıp yedim, düşsem ayın jaş dele. Tügün kılıp yedim, düşsem ay bolma, düşsem ay bolma ekim jaş dele. Ökün kurağı, ot bulup
турам 40 жашка бербей алып кал кымбатым сен тугары 40 жашка бербей алып кал кымбатым сен Aydın göl senin turağın aylam bile kanday kayın Aklın yüzün şaşırgan Tolkun geleceksin dualı Aklın yüzün şaşırgan Tolkun geleceksin emin dualı Elime barlayın malıka Ermeğime senden Gördünüz mü? 4. kupletin sizge Oğuzhan emesinin 4. kupleti var eкен mi? Var eкен. Aydın göl senin turağın aylam dile kanday kılayın Aklının yüzün şaşırgan Tolkun geleceksin uğalım. Kalan etmeyin. Жақсы. Бәрі чыгармачылык адамдар Мавреkin деген еріп кеткенде өзі ақтың ісінен ошол текстин өзү жазсанан кийин өзү кошуп бул укугу бар, кошо турган укугу бар да. Бирөөңүздөр устатым, бирөөңүздөр шакиртим деп атасыздар. Бирок ошентсе дагы бир келипте жүргөндүктөн баягы тең тайлаш, дос, курдаш дегеле ушундай болуп калат чыгармачылыкта айрыкча. Анан бири-бириңиздерди аябай жакшы билесиздер. Тагдыр деп атканда мынакей чыгармачылык байланышта болуп калдык да. Менин сөзүмө бир эмес байкен 5-6 сапар кайрылды. Мугалимдердин кимдин жазды байке туурабы, Анчалык деле мынакей бирибизге бирибиз баягы кандай десем, жана да айтып өткөндөй агалык касиетин, ошол агалык кеп кеңешин, улуулук баягы кандай өзү айтып атканымда билими болбосо дагы мен жанагыда дагы айтам. Өзүнүн нукуралуулугу менен ушу биздин Теңир тоонун ушу чыгармачылык ушу Жумакен баштап кеткен Муса атамдар, Асек аталарым, мисалы Жумабаев, Асек Жумабаев аталар. Ошол нукуралуулуктардын мына азыр көзү маңдайында азыр өзүнүн эмгеги менен мына төш белгини жана кызыгып да сурап ийбедим байке ушуну акчага сатып алып жүрбөңүз десем, нукура таланты менен өзүнүн аппакай эмгеги менен эли журтту колдоп туруп мына Şu bugün teribizge batpay atırabız da. Baykenden öz oğuzdan uqpadım. Baykenden şunday bir artıkçılığı var. Şunday bir agalık kasiyetim. Kim-kimge olursa da akıl nasatını aytıp hazır balдар бакчасында экөөбүздүн музыкантыбызда мен өйдө жактамын, байкем ортосунда. Анан дагы эле карым катнашыбыз бар. Анан бир кадыресе ошол текстке ушунчалык аяр мамиле жасайт да. Абдан жакшы. Тилекке каршы бизде бул бая программанын нугу дагы ушул ырга жакын болуп аткандыктан сиздерди да бир ырдатып калалы деген бир ушундай чыдамыңыз дагы чыдабай атпайбы? Агай чымчыма сөз катары айтып кетейин, ырдайбыз бүгүн. Ырдайбыз да. Анткени азыр дагы телекөрүүчүлөрүбүз мынакей азыр өзүңүздөр башта айткандай айлыгы көбөйүп ушундай бир кубаныч толкунуш менен турушат, ырга суусап турушат, ырдагылар келип атат. Анан акча көбөйдү, давай айлыды. Анан азыр дагы бир нерсе айткым келип атат, мынакей буюрса ал суроонун баарын берем. Азыр эжекебизге кезек берели. Мен эми баарыңарды ушу Ороз айы менен мен да куттуктап өтөйүн. Мен мугалим катары ушу Орозо майрамдын арасында бизге дагы бир чоң кубаныч болду. Бизге дагы бир мугалимдерге чоң майрам болду. Ар бир билим берүү тармагында иштеген адамдар азыр сүйүнүп, кубанып, ушу айттын астында үй бүлөсүнө бир чоң жакшы жаңылыгы менен келип атат, айлыгыбыз көбөйүп. Анан ошо күндөрдүн биринде силер да ушу студияга чакырып бизди майрамдын арасында мынакей агайым, жолдошум болуп, баарыбыз мугалим, биз педагогбуз. Ушу баарыбыздын тең айлыгыбыз көбөйүп, бүгүн кубанып, ыргесе болгон атат. Ошол жактан репетициядан
бүт барын карап турсам баарынын маңдайы тим эле жарыла сүйүнүшүп Күлбөй жүргөндөрдүн баары күлүп атат. аябай Батпай калдык да, сүйүнүшүп бири бирине тим эле жаңылыктарын айтып анан бул деген чоң кубаныч анан өкмөткө дагы чоң рахмат ушу биздин мугалим тармагын медицина тармагын ушунчалык көтөрүп атканына мен дагы ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Анан силерге да рахмат бүгүн передачага чакырып биз ушундай кубанычтуу күнүбүздү белгилеп. Анан кийин мен дагы ушу Темиштин жаңы ырын ырдап берип коеюн. Аты жүрөгүмдөгү сезим, сөзү да обону Темиркул Ниязовдуку. Анан урматтуу кесиптештер, алган маяныңыздар жакшылыгыңыздарга буйурсун, жакшылыгыңыздарга жарасын. Анда ушул ырды эсебизди кабыл алып коюңуздар. Менин сакыттым экенин дагы ушундай шендим да. Сендиңизби? Ушундай шендим сакыттым экенимди. Келиңиз анда. Эжекебиздин дагы ырын угуп алып азыр менде ой жаралып атат. Буюрса садикте Сармерден өткөн аптыр эжекеге эле ишенип отурушкан экен анда. Ооба да. Биринчи орундабыз деп эле отурушкан экен, Буюрса оозуңузда бардыр. Ооба. Бул да кароо сынак да чындыгында. Намыс керек. Асыл эжекебиз айтыңызчы, деги эле бул чыгармачылык сизде кайдан мүмкүн баягы жолдошуңуз агайыбыз болуп калгандыктан сиз да кошулуп ырдап жүрүп анан ушундай ырга аттанып калдыңызбы же болбосо бала чактан ырдачусузбу? Жок, эми Нурзат, албетте мен ошо жолдошум менен бирге канча жылдан бери ичишип жүргөндөн кийин мен чындыгында Темиш байкеңе жолуга электе чыгармачылыктан эч кандай дайыным жок болчу. Чын эле. Анан кийин ушу Темиш агайың менен бирге жүрүп, канча деген чыгармачылык адамдар менен кошо болуп, тас торкондо алардын тим эле бири-бирине болгон мен ушу эмен белгилеп кетейин дейм, биз жылыга Ошко барабыз. Темиш Ошту бүткөндөн кийин Ошпед институтун. Анан кийин биз курсташтарга жолугуп шерин ойнойбуз. Анан ошондо курсташтар жолугуп, жала музыканттар, аккордеонисттер жолукканда
таптакыр башка дүйнөгө түшүп каласың. Таптакыр. Бири-биринен аккордеон жулуп, жаңырларды ырдап, бири-бирине өзүлөрүнүн огондорун айтып, бир чоң дүйнөгө барабыз. Анан алар деген эч убакта саясатты сүйлөшпөйт, эч убакта картта да ойнобойт, ичимдик да ичишпейт. Ушундай бир кырка жакшы жигиттер да. Анан таң калыштуу нерсеси бүт колуктуулар ырдайт. Алар деле бирөө англис тилден сабак берет, орус тилден сабак берет, көбү мугалим да. Анан кийин мынакей Камчыбек байкемдин чын ырларындагы мен эң биринчи эле сахнага Камчыбек байкемдин ырын ырдап чыккам. Анан кийин тиги фестивалга барганда дагы Таласка биринчи запись эмне экенин билип, биринчи чоң килтеген стадионго агайымдын ырын ырдап чыккам неберемди. Ошондо мен тушоом кесилген. Анан бул дагы буйрук. Потому что биз өзүбүздүн эле жергиликтүү композиторлордун ырларын ырдай эле деген бир өзүмдүн кредом бар ушу. Чын Тагаевдин ырын ырдайм, мынакей Шыралиев атабыздын ырын ырдайм, Камчыбек байкемдикин, анан темкем. Сезимди чокташтырган өзүнчөлүк, сен анда күйүп турган чолпон эле. Маңдайлаш жүрсүң дагы өзүң эле, максатты айтуудан мен, сүйүүмдү айтуудан мен, оюмду айтуудан мен корком эле. Жепарызы чачып турган өмүрлөргө, жытаңкып жайнап турган күнүмө, жылуулук сезим алып бир өзүңгө, жылгатчу махабатка, сыйлашчу махабатка, кумануу махабатка кулум эле. Mezgilden tatlı öpkün ubakları, mayramday sezimlenen esneyler. Maksatları kolga tüydey adaştırıp, mahabat tüpkürüne, yürektün tüpkürüne, süyünün tüpkürüne yetmeyeler. Mahabat tüpkürüne, yürektün tüpkürüne, süyünün tüpkürüne yetmeyeler. Süyünün tüpkürüne yetmeyeler. Байке, мына ырке ырыңыздагы нукралуулукта, ана мен ушуларды бир оюм санга бөлүнөт да. Мына ырке биздин Теңир Тоо элинде мен эми биз өзүбүз бейиш деле самай берет экенбиз да. Бейиш эле мына биз өзүбүз бейиште жерде жашайт экенбиз. Кен байлыгыбызды айтпай эле коелу. Сырттан көз арткандар андан нукралуулуктагы мына салттуу музыкабызды айтабызбы, манасыбызды айтабызбы, мына бөлөк эле бир улуттун инструментин алып келип кыргыздын инструментин айландырып кетип чынбы мына Кудай менен жетпей келем бул эми чыгармачылык табитинде ошол жетип калуу эмес экен да. Ошол улам ийгиликти жаратуу, ошон үчүн мен азыр деп атсаңыз, мен ошол Ырысбай агайымдын ыйлап ийгенин туура көрдүм. Сиз азыр мен ушул жетпей келем десеңиз, мен азыр ыйлагым келди да. Анан байкемдин ыры той ырларын багындырып койгон да. Мисалы, ак жол тойлуу келин бол. Анан бул эми баламадан кийин анан неберени айткысым келип атат да. Ошо Эсенбек байкемдин ырынан кийин неберемди айткым келип атат. Анан
неберем деген ырына чын эле Көкөбайдын биринчи шайыр апаларда ушу Куттуу Манас ергесинде бар. Соонун ырдап, анан Байкемдин оригиналынан дагы Текстилдесиңерби? Эстрадалаштырып, кээ бир жердин кайрыктарын Жок, мындай болуп кетти да, бизди студияга, чоң студияга киргизди. Биз эртең жөнөп атабыз, өмүрү студия экенин билген эмеспиз. Анан кирсек эле тиги өзүңдү бир кызыктуудай сезесиң да, же ырчы болбосоң. А мен ырдай алам го Темиш десем эле. Темиш мындай аябай мени карап туруп. Мени карачы. Убакыт аз болуп атат да. Мени карачы, Көкө мени карачы. Могу жерде эң кичүү неберем Али турат маңдайымда. Али келе ырдай бер, эч кимди карабы. Алини эле карап жалына бер деди да. Анан бир эле ырдап туруп чыгып кетсем, чоң студиядагы анан бала таң калып атпайбы? Ой, эже, сиз деген биринчи кирдим деп атпадыңыз беле? Бир дагы эме кылбай туруп чыгып кеттиңиз го депчи. Бул дагы бир өзүңдү мындай намыс да, намыстанып, Балага берилгендин. Ана балага берилгеним ошо шундай жакшы көрүп, ошо неберемди чын эле 6 ай өзүм баккам, мамасы Кесирева бар. Анан ошо ырыңыз менен тушоо кесилип, анан ырчы болду. Анан Байке дагы көрүп атасызбы? Анан мунун аранжировкасын Мирлан уулубуз жазып берген яз. Анан мен кичине эстрадалаштырып кайрыңызды кичине кооздоп койгом. Кичине табитине мындай кичине дагы бир. Анан ал үчүн кичине бузуп койсом кечирим сурайм. Анан мунун үнүн азыркы белгилүү эле аранжировщик Эдил Маматов жазган да. Айтып коелу алардын эмгегин. Азамат. Азамат. Агай, ушул дерин кошуп кетишкен го. Ал бери дейсиң. Асылычык айтыңызчы, ошол кезде ушундай эмоция, ушундай ырдадыңыз беле? Ошо кезде мен айтып атпаймынбы, Темишти бир айтканы менен ошо неберемди карап эле ырдадым да. Анан тияка барганда биз такыр чын мына эмеде айтып атпаймынбы, студияда айтып атпаймынбы. Тиги биз менен барчу эки шайыр апа сольно ырдамак. Биз эмне үчүн шашылыш жаздырып калдык? Мен аны ырдайм деген эч кандай эмем жок болчу. Мен Темиш ошо кезде непада эмес эле тигилердин ырларын алып барып туруп студияга көргөзүлгөндө эле жарабай калбадыбы записи.
жарабайт деп. Анын нарындан эч ким ырдабай калабы. Жок, мен жаздырада запас кылып Анан Микини чакырдык үйгө. Түнү менен Мики иштеп берди аранжировкасын. Анан эле күндүз барып туруп эле балдарын чакырды да, анан ошентип алдагындай чоң студия экен, азыр мындай эсимде да, бүт стеклянный экен да. Анан Мирлан өзү барды, достору отурат креслоларда. Аябай уялдым да. Эми кандай болуп барат, жырчы бир өмүрүндө студияга кирип көрбөсөм деп. Анан Темиш байкең жанагындай программа коюп берди мага. А мен намыстандым, чын нарындан ырдап барат эми Таласка Солина. Мен ырдайм дедим. Ачып кетти да. Анан мени биринчи чыгарышты, анан кийин лауреат деген нам экен. Молодец. Нарындын акындардан учугур эмес. Эң күчтүү акындар чыгып атат. Азыр тимиречи, өзгөчө могу Гүлбүбү, анан жанагы тиги дагы бизде Кудай берген Саадат деген кызыбыздан чыгып берет. Саадат сиңдиси. Мына ушул Гүлбүбү эжекебизди айтканда мен эсиме түшүп атат. Себеп дегенде мына Гүлназ Чыныбек кызы эстрада ырчыбыз ырды мыкты деңгээлде аткарып, жаштардын да, карылардын дагы бир сонун чыгармасына айланып атты. А бирок бул ким жазды деген ой эч кимге келбейт да. Кээ бирөө эле баягы сөзүнөн жазылгандан карап атышат, бирок көп учурда жазгандар, чыгаргандар билинбей эле көмүскөдө калып калат экен да. Ошол себептен келиңиздер, азыр теле көрүүчүлөрүбүзгө, айрыкча жаштарыбызга белгилүү болсун. Азыркы жаштарыбыздан кайсы эстрада ырчыларыбыздан сиздердин чыгармаларыңыздарды ырдап жүрөт? Ошолорду мындай ток этер жерин могул деп айтып коюңуздарчы. Анткени ушул вопросту туура айттың. Бул мисалы үчүн жаңсы биздин мен эле обондорумду ырдагандар эмес. Мисалы үчүн белгилүү композиторлордун ырларын ырдагандар эле. Жана ырчылар кадимки биздин эле белгилүү ырчылар, мисалы үчүн Динара Акулованы деле айтам мен, айта алам. Кээде бетине эле айтам ошондо. Ушундай чоң ырчылар бар да. Чыкканда эле демигип келип эле. Мен азыр урматтуу жолдоштор, рахмат кол чапканыңыздарга чоң рахмат. Мен азыркы чыгармам сиздер үчүн арналат. Могу чыгармамдын аты жок, аты же эрмегим же болсо тиги небереме деп айтаттар. Мен азыр чыгармамды Жаппеп коеюн. А жок, ал чыгарма кимдики? Ким жазган аны? Аны айтпайт аны. Ошол текст болбосо тиги роман чыгат беле. Ошону ачыш керек да. Кээ бир мындай неме келип калат да, дал келип калып калат да, бир кичинекей ырды бир жакшы аткаруучу кооздоп шүркөттөп туруп элдин табитине кое берет. Эл тараза да, эл сынчы да. Шак эле кабыл алып жакшынакай болуп кетет да. А менин ырларымдан Айбек Касымов, мен үнүн аябай жакшы көрөм. Айбек Касымовдун атайы жаздым да. Айбекти чакырып келип, аранжировкасын жасап шөкөттөп, Жамбыл тууралуу жазып бердим сөзүн. Мен азыр арна ыр жазам да. Ошол мындай эле этапына эле келип алып бир фабричный деп коебу, же болбосо бүгүн обон чыгарып андай эмес. Мен обончулукка кичине өтө этият кылам. Анткени мына жанымда турган агам турат, Калпайт Турбайт, Ырысбай агайымды көрдүм. Жумакемдин ырларына мен кантип алып ошол барып, ошолордун ырларын маңызын андан көрөкчө бир жаман обон жазгандан көрөкчө ошол бир жакшы обондордун ойноп, проигрыштарын ойноп, Ырысбайдын жан дүйнөсүн момту аралаштырып анан серип алган жакшы эмеспи? Эгерде обонду жеткире жазам десең, ал илхом келгенде анда даяр болушуң керек. Ошонун баары жыйынтыктап келип анан мен көбүнчө ырларымды Майрам Дүйшекиеванын диапазонуна жазам да. Майрам Дүйшекиева жазып берем. Ак кеме чыгармаңыздар. Ак кемемди Добул бастоонуна жаздым. Мен эми бала бакчада иштеп аткандан кийин мен ушул ак кеме жан дүйнөмдө мына азыр да Нургазылар бар. Баткенде мигранттын балдары Нургазы эмеспи? Канча ошол жерде чек арадан ата абышка кемпирлерди таштап коюп мигранттар болуп жүрөт. А Нургазылар таяталарын чоң ата чоң энелерин деп туруп балдарын эң азыр дагы Нургазы бактылуу да. Ошончо тиги Айтматов атабыздын жан дүйнөсүнө кирип берип, ошол Нургазы болуп берип, бул Айтматов атабыз бала деп жазганда, туура эмес? Анан баланы баягы Нургазынын аты өзү Нургазы экен. Анан ошентип мен талант. Анан мен муну айтып атканым, азыр бакчада иштеп аткандан кийинчи, азыр ушу телефонду кармап отурупчу балдарчы ошол Айтматов атабыздын не деген чыгармаларына түшөтпөй калабы дейм. Ошолор окулбай калабы дейм. Телефондо турган баладан кийин сүйлөбөй калабы дейм. Биздин ырлар аларга жетеби, жетпейби, жанагы күнүмдүк жашоодо ырлар мээсинин баарын
чайып алдык. Ооба. Ал эле эмес, баарыбыздыкы эле мондай болуп калды. Азыр бизде дагы ой туулат. Биз сиздердин кураңыздарга барганда азык-түрлөрдү кандай даярдайбыз? Вот мына ошолор жетеби? Туура айтасыздар, Азыркы балдарга соска бербей эле сотка берип коет. Мурунку балдар соска сорчу. Соска соруп турса мен тып басылып калчу. Азыркы кичинекей умуркайларга сотка берип койсоң тып басылат. Азыркы мен айта турганымды сөзүн Темиш жазган. Темиштин ырлары бир 6-7 ырларынан мен обон жаздым го. Бүт эле популярный ырды алып жүрөт азыр. Мен кайсын сыныптасам азыр элдер укканбызмын деп билебиз деп. Анан эми ушу жаркынайын депти. Ушуну кимге жаздың айтчы? Жаркынайын деп. Жок, азыр айтам. Бизде медицинада мен ыркеселерди көп даярдадым да. Өзүм кээ бир маданият кызматкерлерине караганда сот тармактарда больницада таланттар көп. Жазира карындашыңыз барбы, Ооба. Жакшы артисттерден мыктырдай. Каныңарда бар да. Ошондой ырчы айымдардын бирөөнө жазылган. Канаттандыра болду, Апаттуу үчүн айтып айтыңыз. Айтып койгу. Жакшы. Sözü temizligi. Жазайымым жаркынайым ümüdüm, ойлой берем бир өзүңдү гүлүдүм. Көз карашым өтүп барат сезимди. Токтом үнөс акмаралдай öptüm barat sezimdi. Toktom ünes akmaralday жүрүсүң. Жылмайысың жылуу сезим билдирет, самайыңдан сылагым бар тезирет. Sana tартып жаңгыр бостом ырдаймын. Сагынымча не жолуктум кечирет. Жарык күнүм жетпесин кайдасың, жаштык учуп жаз күндө жайнасың. Болсун өлүм түгөлүкөй эстелик. Кантип махабаттын айласың. Болсун өлүм түгөлүкөй махабаттын айласы. Бали. Махабаттын айласы. Анам иткен да. Тиги Темиш отуруп алган келинде. Жаркынай тиймеде үйдө. Жолукпа мага деген бир обон жазып келди. Темке давай мен ырдайынчы. Мына анан Темиштин өзү. Анан жаркынайын тиги бул тиги жолукпа мага мен алдында мен ырдап жүрдүм, элге популярный болуп кетти. Ошондо нарын терениясы жаңасы болуп аткан да. Кайсыларды? Анан барып теренияга тартат мен чыкканда. Анан мени минтип 95-жыл болчу. Минтип тартат жанагы эмечи, кадрлар ошентип калат да. Бирок болор кайра тартып кетет, кайра тартат. Ошондогу жаркынай эме жолукпа. Жолукпа мага
Ay jolukpa canım esirden Jolukpa eni ay kızığı ketken kestirden Gezdesme beni geçirdin beni ey koz esini salma ötkürgüm güldü ay bir tünü Gezdesme beni geçirsin beni ey koz esini salma ötkürgüm güldü ey bir tünü Aldımdan çıksam Ay gülmeksen bol boy yüzüm nur Sarmam seni sarmam seni Antenimi Ey koş gülüm esini salla Ötkürgüm güldüm ay bir tünü Gezdeşme beni geçirsin beni bir koş gülüm Esini salva ötkürgüm güldüm ay bir tünü Esini salva ötkürgüm güldüm ay bir tünü Anam Baykem bulurdu hitka almıştır iyiydi de. Yok tekstleri bak көп жыл болды музыка албаганга анан текстер менсине Anam Baykem aytып Qancham атпайбы çalmasa. жанагы. Кимге чыгардың эле? ооба азыр агайыбыз ушундай бир ойлонуп отурду ал кезде бир түрүнүн окшойт да акка Бирок түрүнүн кимге жаздырганын көрсөткөм атты. бир темиш агай билет анан кудай билет Көргөн. устаты мен билет көргөм да. анан Анткени биз аялуу болобуз. Биз чыгармачыл адамдардын жүрөгү назик келет. Биз ошолор менен ооруйбуз. Биз ошол да. Жанагы чыгарма жазылып атканда жанагы миноруда, мажорудагы баардыгы шайкеш келип бир тема менен жазасың да. Анан азыркылар болсо азыр ал темадан алыстай эле азыр стиль деп коет. Түшүнбөй катып. ооба туура айтасыз ар бир чыгарма чыгыш үчүн буларга бир жакшы нерсе болуш керек. ооба Сезим болуш Сүйүш керек. керек. Булар деген сүрөтчү дагы да. ооба Негизи көз караш менен сүрөтчү. Негизи Темиш агайым сүрөттү дагы жакшы тартат. Чын бардык тармактан жакшы да. Мен эме кыла албайм. Сүрөттү мен өз менин сабактарыма жакшы жана шаарга берген сабактардын баарын, пособиялардын баарын Темиш агай даярдап берет. эми темиш агайыбызга дагы чыгармага кезек бере токшойбуз келиңиз Мен эми бала темасына мектепте иштеп өзүм мугалим болгондон кийин мен эми ошол жана ак кеме деп ушул жүрөгүм ооруп жүрчү ошол ак кемени ырдап берейин бирок Нургазыны таптым. Нургазыны ушул интернеттен таап алып келип бул эл аралык университетке алып келип учураштык. Аны өткөндө да айткан ошолорду ырдап берейин. абдан жакшы Нургазы азыр Нургазыны тааныбай калышыптыр азыр.
çakmıyorum ciddi duymadan Akgeme 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 çarçam çakmıyorum Aşık baramın Hakkimim karamın Atama aytabar Balamın salamın Hakimim Hakimim Atama aytabar Sarıl salamın Atama aytabar Bu dokmene bittiler. Sağlıç. Азаматсыздар келиңиздер эми ырдын артынан эле ыры улайлы дагы азыр мен жубайыма деген ырды жаңы жаздырдык деп калдыңыздар. Анан бул ырды суранганымдын себеби дагы эжекебиз мынакей жеңилиңизди жерден, ооруңузду колдон алып ушундай чыгармачылыгыңызга чоң түрткү берип артыңыздан кандай жакшы учур, жаман учур деги эле жаныңызда кошумча болуп жүргөн эжекебизге арнаптырсыз. Анан бул ыр дагы эжекебизге бүгүн bir белек катары, элибизге белек катары ушул ырды суранып өтөлүк, келиңиздер анда. Буларды түштүккө барып Ырысбай агайымдын эл аралык клубуна барып ырдап келдик. Ошол жерге жолугушуу концерт берип келдик. Мамарасул, Мавлянов, Акбаралы Касымов анан 3 обончу композиторлор. Анан эми ошол жаңы ырыбыз эл журтубузга бүгүнкү тушоо кесүүсү десек болот экен чыгармадан. Yağdırayсың жаз гүлүңдү манайым Айпелимсиң азып сүйгөн талайым Аял заты аяламдын тирегине Аруу күнү ушул келген жазайым Жазым жазым жаздай өткөн күлөңүм Өл улактай мөлтүк таза жүрөгүм Жароо керин жазып бүткүзбай анымне Бир өзүңдү өмүр бою сүйөмүн Жазым жазым жаздай өткөн күлөңүм Өл улактай мөлтүк таза жүрөгүм Жароо керин жазып бүткүзбай анымне Бир өзүңдү өмүр бою сүйөмүн Мажырымда мүмкүн болду аккайың Жазды коштоп бийлеп турат самайың Көрүп күтүп жүрөгүмдүн жалынын Өзүң менен өмүр балын татайын Жазым жазым жаздай өткөн күлөңүм Өл булактай мөлтүк таза жүрөгүм Жароо керин жазып бүткүзбай анымне Бир өзүңдү өмүр бою сүйөмүн Жазым жазым жаздай өткөн күлөңүм Өл булактай мөлтүк таза жүрөгүм Жароо керин жазып бүткүзбай анымне Бир өзүңдү өмүр бою сүйөмүн
таза жүрөгүм жарым келин жазып бүткүзбай анын мен өзүңдү өмүр бою сүйөмүн жазым жаздай көркөм гүлөңүң өл булактай мөлтүр таза жүрөгүм жарым келин жазып бүткүзбай анын мен өзүңдү өмүр бою сүйөмүн өзүңдү өмүр бою сүйөмүн караңыздарчы жаштарга да сонун бир чакырык бактылуулук таштап өттүңүздөр. Буларды эми буюрса суранышат окшойт. Сизде бактылуу болуңуз. Ооба, келиңиздер эми мына программабыздагы өз максатына жетип аяктап жатат. Анан агайыбыз азыр мен коштошом деп турат. Коштошоор менен жакшылап бериңиз агай. Сөзү Байкен өзү баштап берди эле, өзү жыйынтыктап койсун. Чыгармачыл адамдардын жолугушуусу улуу чыгармаларды жаратат дейт. Ошондуктан мыкты, обондуу чыгармаларды жаратып жүрө бериңиздер. Эл ичинде аман болуңуздар. Чыгармачылыгыңыздар мындан дагы ташкындап, өркүндөсүн. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз дагы чындыгында мыкты деңгээлде болду деген ишеничтебиз, өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Мына азыр сиздер менен таң атканча ушундай жандуу үн деп коебуз, жандуу үн менен ыргып отургубуз келет. Айла жок, тилекке каршы убакыт саат өз коңгуроосун кагып турат. Үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Дагы чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин. Чоң рахмат силерге, студиянын эмеге Бар болуңуз. Жамаатка чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул биринчиси жана акыркысы болбосун. Ооба. Чыгармачылыгыбыз. Ооба. Майрамыбыз да кут болсун, айтыбыз баарыбыздыкы майрек болсун. Кармаган орозобуздун баарыбыз кабыл болсун. Тилеген тилектерибиздин баары ишке ашсын.
эл журтубуз ынтымактуу тынччылык болсун. Мынакей ушундай жакшы каалоо тилек менен бүгүнкү эфирибизди соңуна чыкмакчыбыз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта туруңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Рахмат. Бар болуңуздар.